Бөрү эненин кыялы. Чыгыш адабияты. Автору Шеншиси. Кыргыз тилине которгон Айсел Токсоналиева. Көнөктөп жааган жаанда, тоонун ызгарында шамалдуу талаада калканыч жок калган төрөлөлүк бөлтүрүүнүн жамгырдын тамчылары балка менен ургандай болгон. Бөрү эптеп үңкүрүнө жетип, турмушундагы акыркы баласын жерге койду. Анын денеси катуу жыгачтай шалктай түшкөндө Зылаңдын жүрөгү оозуна тыгылды. Ал таманы менен бөлтүрүгүн сыйпалаганда, анын тулку бою кыймылдабай бир муштум таштай катып муздап калыптыр. Жок, баласы тирүү. Ал жон гана үшүп катып калган. Зылаң анын өлгөнүнө ишенбей жатты. Кантип? Ажал оңой эле бөлтүрүгүнүн жанын алып коебу? Кичинекейинин бооруна бекем кысып, көзүнүн кабагынан, мурдунун тешикчелеринен, оозунан бери токтолбостон жалап жатты. Кана карегим, ойгон, жалтыраган шок көздөрүңдү ача кой. Карачы, энең сенин жаныңда, биз азыр үңкүрдөбүз. Бул жерде жан, шамал да жок. Ойгоно койчу. Зылаң түн бир оокумга чейин айланчыктап тынчсызданса да, баласы көзүн ачкан жок. Ал эркек бөлтүрүк эле. Эгерде үңкүрдүн бурчундагы башка балдарынын аянычтуу үндөрүн укпаганда, түнү бою жаны чыккан бөлтүрүгүн караганда Зылаң жинди болмок. Аман калган 4 бөлтүрүгүнүн добушу анын кайгысын аз да болсо унуттурду. Ал үлгүрөгөн кочкул көк көздөрү менен караңгыда бөлтүрүктөрүнүн тоголоктошуп чогуу жатканын көрдү. Бири-бирине ыктап, денелерин жылытып, кулактарын соруп жатышкан. Бөлтүрүктөрүнүн бири тиштелгенинен кулак тундура чыйылдаса, бири түйүнчөктөй оролуп, калган күчү менен соолуктап дем алып жатат. Албетте, балдарынын карындары ачка. Туулгандан бери бир тамчы сүт дагы оозуна ала элек. Жинди болгондой кайгыдан өзүн чыгара албай кыйналган эле. Ажал жетсе айла жок. Азыр тирүү калган 4 бөлтүрүгүмдүн жанын сактап калышым бир топ маанилүү. Ал акыры үңкүрдүн бурчундагы жансыз баласынан алыстап калган балдарынын жанына басып келгенде, алар энесинин жытын сезишип, оордуларынан туруп кыңшылашты. Ал желинин сыкса да бир тамчы сүт чыкпайт эле. Өзү бир күндөн бери тамак жебесе, кайдагы сүт болмок эле? Эми кайдан азык тапты? Сарайдан алган маралдын музоосун даабай менен кармашып жатып, кайсы тоодо калтырганын да билбейт. Мүмкүн ташкындап аккан суу эчак агызып кеткен чыгар. Жаан дагы эле жаап жатты. Мындай аба ырайында анын үстүндө түн жарымында жаныбарлардын бардыгы калканып жамгырдан жашынышкан. Тоокелдикке салып токойго жортуулга чыкса да, ол жолу болушу күмөн эле. Жок дегенде 2 чычкан болсочу. Ал чычкандардын этин анча жактыра бербейт. Бирок азыр алдына келгенин жеп, кичине сүтүн толтуруп, кыйналган учурду жеңиши керек эле. Өкүнүчтүүсү, жамгыр аралаш шамалдан чычкандар коркушуп, ийиндеринен чыгышпайт. Таңдын атканын күткөндөн башка амал жок. Аба ырайы чайыттай ачылып, күн чыкса, Гаммер талаасындагы нахруларга, тоодогу жапайы көгүш койлорго кол салат эле. Бирок 4 кичинекейине карап, эгер таңды күтсө, анда алар дагы ачкачылыктан алсырап, 5 бөлтүрүгүндөй ажалдары жетет деп ойлоду. Эмне кылуунун айласын таппай үңкүргө ары бери басып баштады. Аңгыча анын көзү бурчта жансыз жаткан бөлтүрүгүнө түштү. Ушул тапта таш үңкүрдүн ичинде өзөк жалгаганга жалгыз ошол эле бар болчу. Зылаңдын оозунан шилекейи куюлуп кетти. Бөөрүлөр үңкүрүндө ашыкча мыкаачылык даана байкалып келет. Кыштын кыраандай суунда бир нече олжодон жолу болбой, куурсагындагы терилери омурткаларына жабыша ачка болушканда, алар өз-өзүнчө бөлүнүп, оорунан өлгөн картан карышкырларга ырылдаша талашып, этин чайнап-чайнабай сугунушат. Алардын өлүктөрдү жегени жан сакташ адатына айланган. Өлгөн бөөрүлөрдүн сөөктөрүнүн үйүрдүн өлүмүнөн куткарышы мүмкүн ырайымдуулугунун бир түрү чыгар. Зылаң баласынын денесин жанына жай басып келди. Тоңуп эч нерсе сезбеген баласынын денесин тиштеп, кайра тиштегенге эрки жетпей жүрөгү сыздады. Бөлтүрүгү тирүү болбосо дагы баары бир өзүнүн тууган баласы. Эл арасында айтылгандай бала эненин боор этинен жаралган. Бул адамзатка дагы карышкырга дагы тиешелүү. Ал кантип өзүнүн баласын жесин, ыя. 1-4 кичинекейинин кандайча аман алып калат? Боорукердик сезими күчтүүдечи, бирок жанды тирүү алып калуу андан да күчтүүрөөк эле. Зылаң баласынын денесинин алдында көпкө арсар ойдо турду.
Ар жолу жулган бир тиштемети анын жүрөгүн оорутуп жатты. Ал азаптуу кечки тамагын узак созгусу келбей тезинен жутту. Анын бардык туюу сезүүсү катып калгандай, баласын чайнап жутканда эч бир даам сезилбеди. Бир гана сезим анын оозунан жүрөгүнө чейин күйүп ачышкан эле. Тамакты сугунуп бир нече убакыт өткөндөн кийин анын желини ооругансып бир аз сүт пайда болду. Чектелген сүттү ар бир бөлтүргүнө жеткирип бөлүп бергенден кийин кандайдыр бир укмуштуудай сыйкыр тийгендей балдары жандана баштады. Таңга жук жаан басылып, эртең мененки кызгылт күндүн нуру үңкүрдүн оозун жаап турган жаш глицина гүлүнөн өтүп тийип турду. Зылаң акырын дем алып, бейпил уйкуга кирди. Бөрүнүн катаал турмушуна туруштук берип, аман калуу оңой эмес. Зылаң менен бөлтүрүктөрү ажалга бет келсе дагы, акыры бул кыйынчылыкты жеңишти. Хейзинин чоңоюшу. Акыркы айларда Зылаңды ийгилик коштогондой болду окшойт. Ал уда эки нык семиз текени, каманды, үңкүрүнүн тумшугуна чейин май баскан торопойду кармап, майын ууртунан агыза чайнап тойгон. Аба ырайы дагы укмуштуудай сонун болуп, күн чыккандан батканга чейин чайыттай ачык. Желкесинен алган жаракаты айыгып, жан дүйнөсүнүн жарасы дагы унутулуп баратат. Тууттан кийинки алсыз денеси күчтөнүп, бооз кезиндегиден алдаганча эттенип, май байлап калган. Желини сүткө толуп, уштарынан коюу сүт тамчылайт. 4 бөлтүргүчүн сүт көп эмес, бирок кардын тойгузганга дээрлик жетиштүү эле. Убакыт мемиреп өз нугу менен өтүп жатты. Ар бир бөлтүргү энесинин денесинде кумарланып, эйип жаткан эмчектерин бири-биринен ач көздөнө талаша сорушканда, энеси дагы сыймыктанып бактылуу. Бөлтүрүктөрүнүн 3-өө эркек, 1-өө ургач эле. Каралжын жүндүү келген бөлтүрүктөрүнүн улуусунун аты Хейзи, экинчисинин жону көк түстүү Ланхун. Ал эми 3-чү эркек бөлтүрүгүнүн терисинин түсү жарымдан тарта капкара, боор жагы менен шыйрактарынын аягы күрөң көгүш Шуаң Мао. 4 бөлтүрүгүнүн арасынан жалгыз ургачысы Меймей, көркүнө көр кошкон кызгылт көк жүндүү эле. Зылаңдын эң сүйүктүүсү Хейзи. Бул анын улуу бөлтүрүгү болгон үчүн эмес, адам коомундагыдай улууга көңүл буруу тартиби кашкырлардын чөйрөсүндө жок эсе. Бир сөз менен айтканда, ал түшүнүүгө оор келген сезим. Хейзи чоңойгон сайын бул дүйнөдөн өтүп кеткен Хейсанга окшошуп бараткан эле. Жүнүнүн өңү тургай сырткы келбетинен бери куюп койгондой окшош. Хейзинин тумшугун карап, Хейсандын тумшугуна окшоштуруп байкады. Анын кайчы тамга сымал сулуу сызылган, Хейсандын күчү, курч мүнөзү байкалган. Ошондо көпчүлүк бөөрлөрүнөн айырмаланган Хейсандын тумшугу Зылаңдын жүрөгүн түпкүрүнө чейин элжиреткен. Аягында таттуу сүйүүсүнүн тутанганына айланган. Хейзи аркылуу Хейсан кайрадан бул дүйнөгө жаралгандай эле. Ал экөөнүн ортосундагы өзгөчө айырмачылыгы азыр Хейзи болгону кичинекей бөлтүрүк. Бирок убакыттын өтүшү менен бул айырмачылык өчмөк. Хейсандын ханы Хейзида дагы агып турганы эч күмөнсүз эле. Чоңойгондо атасындай күчтүү, тайманбас, акылдуу бөрү болуп чыгаарына шек жок. Зылаң болгон бардык энелик мээримин Хейзига ырайым этип, берки 3 бөлтүрүгүнөн бул кылганын жашырчу эмес. Ар бир сүт эмизип жаткан учурда алгач Хейзини курсагын каалашынча тойгузуп, андан соң Лунхуга, Шуаң Моого жана Меймейге берер эле. Күн өткөн сайын Хейзинин арааны ачыла берди. Ал 6 эмчегинин 3-өөнү жалгыз ээмп, калган 3 эмчеги сүт уялаш 3 бөлтүрүгүнө араң жетчү. Чындыгында бул адилетсиздик. Кээде Ланхун, Шуаң Мо жана Меймейдин карындары чала тоюп калганын көргөндө Зылаң Хейзини ач көздөнө жана аша чаап жакшы көрүп жатканын байкап, ички дүйнөсү уйгу туйгу болуп, өзүн күнөөлүү сезер эле. Бардыгы өзүнүн канынан жаралган, бардыгы өзүнүн жакшы көргөн бөлтүрүктөрү. Эмне себептен бирин артык көрүп, бирин барктабай калганын билбей турду. Бирок анын сүтү чектелүү. Бир учурда 4 бөлтүрүгүн каалагандай тойгузуу мүмкүн эмес. Ал эмчегиндеги азыкты 4-өөнө бирдей тең бөлүштүрсө, анда эч кандай натыйжа чыкпайт. Зылаң Хейзини сөзсүз биринчи эмизиш керек. Ал анын көптөн күткөн үмүтү жана кыялы. Зылаңдын ички туюмунда Хейзи жол башчы карышкырлардын тукумунан жана жол башчы карышкыр болууга талапкер экендигин көрүп турган. Жок,
Бул илимий көз караш эмес. Бөөрүлөр чөйрөсүндө жол башчынын тагы атадан балага берилбейт. Тандоо системасы дагы жок. Башкача айтканда, Зылаң Хейзени келечектеги жол башчы карышкырлардын тагына күрөшүүчү ата-андаш катары баамдаган. Кандай болгондо дагы анын максаты Хейзенин бөлтүрүк кезинен баштап ар тараптуу тарбиялап, тайманбас көк жал карышкыр кылуу. Кыскасы, бир мыкты бөлтүргүчүн калган 3 бөлтүрүгүнүн тагдырын курмандыкка чалуу. Сөздүн төркүнүн айтканда, кар баскан Жужука тоосунда бир гана жол башчы карышкыр болушу керек. Арадан бир топ убакыт өтүп, Шаңмо менен Меймей энесинин адилетсиз кылганына көнүп калышкан. Үн дебей өз ордуларын бирип, дайыма Хейзенин эмчекти чопулдатып эмгенине көз салып, жанында карап турушчу. Алар Хейзидан кийин гана энесинин койнуна кирип сүт эмишчү. Кезекти толугу менен так жана таамай сакташар эле. Бул жерден жалгыз гана Лаңхун адатындагыдай жигеринен кайтпай, ар качан эмчек эмер маалда бардыгын алгач соргоктону ээм жаткан Хейзини көрүп, жүзүндө жек көрүү, кызганыч пайда болуп, жанында айланчыктап өзүнүн карман албай чуркап секирип тиштегилечү. Балким ал анын ордуна болгусу келген. Балким энесинин бардыгына бирдей адилеттүү болушуна каалаган чыгар. Эгер Зылаң Хейзини көк жал карышкыр кылып чоңойтом деген ой максаты болбогондо, ал Лаңхонун мүнөзүн барктайт беле. Намыскөйлүк бул бийликке жана даңкка умтулган бөөрүлөрдүн чыныгы табияты. Ал эми ит баласы гана башына түшкөн абалына ыраазы болуп, багынып күн өткөрүп келет. Зылаң Лаңхонун жек көрүүчүлүгүн азууларынан, тырмактарынан чыгартмак. Бирок Хейзини жол башчы карышкыр кылам деген ой максаты бардыгынан күчтүүрөөк. Зылаңдын бир гана жалт караган каардуу көз карашы Лаңхону чектен чыгып бараткан аракетин токтотуп койчу. Күндөрдүн биринде Зылаң Гаммер талаасынан бир коёндун артынан кубалап, кармалып калды. Ал Амалкөй коён чытырман бадалды аралай качып, бир топ тоскоолдуктарды жаратты. Амалкөй коёнду колго түшүрүү аракети жарым күн убактысын алган. Үңкүргө кайтып келгенче күүгүм кирип, үңкүрдөгү бөлтүрүктөрү чыдамсыздык менен күтүп жатышкан эле. Курсактары ачкан бечара бөлтүрүктөр үңкүргө кирип келген энесин көрүп, заматта кудуңдашып, кыңшылап тосуп алышты. Зылаң адатынча үңкүрдүн ортосуна кыйшая капталынан жатканда, барсая сүткө нык толгон эмчегин Хейзи жулунуп ээп кирди. Дал ушул учурда Зылаңдын көп убакыттан бери тынчын алып жүргөн болжолу ишке ашкан. Мүмкүн анын ушунчалык каарынын ачканы себеп болдубу, же балким ушул күнгө чейинки чогулуп чегине жеткен жек көрүүсү болдубу? Айтор Лаңхун бир ачуулуу ырылдап алды да, Хейзинин башы менен томолото сүзүп, ошол заматта энесинин бооруна кирип, бир гана Хейзи эмген эмчегин Лаңхо соруп жатып калды. Буга күбө болгон Зылаң Лаңхону тытып жулмалап же унчукпай жөн жай каларын билбей нес болуп катып туруп калды. Ошол учурда ден дароо болуп, Хейзи теңселип жерден оодарылып өйдө турат. Аны сүт ээм жатканда күтүлбөгөн жерден Лаңхо келип тартып алганын ал таң калуу менен карап турду. Бир нече көз ирмемден кийин Хейзи өзүнө бир челек суу чачкандай сезип, болгон тулку бою дирт этип, силкине титиреп алды. Абдыраган көздөрү каарданууга айланып, жүзүндөгү бала бөлтүрүк мүнөзү бир заматта жоголуп, ошол заматта чоң бөөрүлөрдөй сүрдүү түр пайда болду. Каардуу көздөрүнүн кыйыгы менен карап, анча каты элек тиштерин арсайтып, көктү карап улуду. Бул уулуганында жапайы жырткычтыгы, толкундангандыгы жана каны кайнагандыгы аралашып турган эле. Зылаңдын жүрөгүндө сүйүү пайда болду. Бул көрүнүш ага абдан жакшы белгилүү эле. Жарык дүйнө менен кош айтышкан Хейсанды сансыз жолу көргөн. Ар качан жол башчы Лоужо буйрук берген учурда, ар качан аңлоого чыгып олжону жол башчы Лоужуя алгачкылардан сугунганда Хейсандын жүзүндө дал ушундай көрүнүш пайда болчу. Бул көрүнүш адаттагы тиш кайрашуу же дагы чырдашуу эмес. Бул өзгөчө ачуунун белгиси. Жада калса жөнөкөй бөөрүдө дагы каар бар дечи, бирок мындай укмуштуудай сүрдүүлүк бөөрүлөрдүн чөйрөсүндө өтө сейрек кездешет. Бул абал өзүн көкүтө сыйлоого көрсөткөн, кызыкчылыктарына жетүүгө кенедей дагы тартынбай турган ачуу. Ушул сүр бирден бир күчтүү артыкчылык. Анткени Хейсан Лоужо менен бетме-бет жолукканда ушундай сүрдүү болор эле. Хейсан өзүнүн туулгандан жол башчылык жөндөмдүүлүккө ээ экендигин ойлочу. Ал табиятынан жол башчы болушу керек эле. Лоужуанын жол башчылыкты ээлеп калышы тагдырдын гана катаачылыгы эмес болчу. Хейсандын эң мыкты жөндөмдүүлүктөрүн кордоп, маскаралоосу эле. Бул көрүнүш ички сезимде сейрек учураган күчтүү түрткүсү.
чындыгында алма сабагынан алыс түшпөйт. Хейзи дагы кичинекей кезинен эле атасындай мүнөзгө ээ. Эң сонун Хейзи, бул таттуу сүт сеники, берекелүү гаммер таласы дагы сеники, аскалуу каар баскан жүжүка тоосу дагы сеники, бүт аалам сеники. Эч качан бөтөн бөлтүрүктөрдүн сага тоскоол болушуна жол бербе. Бул жөндөмдүүлүк сенин келечекте жол башчы карышкыр болуу мүнөзүң жана жан дүйнөң. Хейзи Ланхонун жонуна секирип, ал экөө бөлтүрүк талашып, жерде бир тоголок болуп калышты. Зылаң кимисин талап жатканына эч бир камарап да койгон жок. Хейзи менен Ланхун али бала бөлтүрүк. Жада калса тиштери дагы али толук өсүп чыга элек. Тырмактары ката элек. Ошондуктан алар бири-бирин катуу тиштеп же оор жарадар кыла албайт. Ал Хейзинин жеңерине терең ишенет. Анын үстөмдүк кылып күрөшүүдөгү көк беттиги абдан күчтүү. Башкача айтканда, ал эки бөлтүрүгү эс акыл жагынан бирдей. Бирок Хейзи ар дайым сүттү тою эмгендиктен Ланхудан алда канча күчтүүрөөк. Чындыгында Хейзи үстөмдүгүн күчтөтүп, акырындап Ланхону үңкүрдүн бир бучка сүрүп салды. Тиште балакай, тумшугуңду кең ачып тиште. Бүгүн сен Ланхудан ээм жаткан сүтүңдү кайрып алсаң, эртең сен Лаужуа кармап турган жол башчылык такты өзүңө ээлик кылып кайрып аласың. Албетте, эне мээримин чексиз алган Хейзинин табигый мүнөзүнүн өркүндөп өсүшүнө таасирин берген деп ойлоду Зылаң. Ошондуктан Хейзи ээм жатканда энеси мээримин аябай төгөр эле. Хейзи тумшугун толтура буурдап ээмчек эмген кезде Зылаң өзгөчө энелик мээримге бөлөчү. Ал мээрим бир гана эне сезиминде болот. Зылаң Хейзинин оозуна сүттү чопулдатып берип та, аярлап аны чайырдай кара жүнүн тили менен жылтырап жалтыраганча жалап дагы жатчу. Чындыгында ашкери жакшы көргөндүк бөөрүнүн мүнөзүн бурмалайт эмеспи? Хейзанын эмчек ээм жаткандагы турпатын көрсөң, ар дайым энесинин боорунда чалкасынан жатып, сүткө толгон эмчекти назик бир калпта суроор эле. Так ошол мезгилде эне менен баланын ортосунда өзгөчө бир байланыш сезилип турчу. Мындай эмчек эмизүү бөрүлөрдүн чөйрөсүндө өтө сейрек учураган көрүнүш. Чындыгында бул иттин күчүгүнүн сүт эмүү таризи. Зылаң бир жолу Лаңпак ыштагынын жанынан өтүп баратып, иттин сүт эмизип жатканын өз көзү менен көрүп калат. Ошондогу күчүк менен азыркы Хейзинин кыймылдары абдан окшош эле. Албетте, эне менен баланын ортосундагы үнсүз байланыш таттуу аздектөөнү жаратат. Күчүктөрдүн эмчек эмүү учурунда энеге болгон тартылуусу иттин өсүп жетилүүдөгү эң маанилүү убакыт. Бул назик эмчек эмүү адатта иттин адамга жакшы көрүү сезимин ойготууга түрткү берет. Ал табигый жырткычтык мүнөзүн жоготуп, боорукер жана назик мүнөзүн калыптандырат. Баса белгилей кетүүчү нерсе күчүктүн энесине болгон жакшы көрүү сезими чоңойгон сайын кожоюнуна берилет. Андан соң бардык адам баласына өтөт. Эгерде итте мындай сүйүү сезими болбогондо, адамзат ит баласын жакшы көрө алмак эмес, ишенүүчү дос дагы боло алмак эмес. Ит баласы дагы адам баласына көз каранды болуп, ишеним кыла албаса, анда анын бул дүйнөдө өмүр сүрүшү мүмкүн эмес болчу. Чындыгында жакшы көрүү сезими бул иттин жашоосунда орун табуу амалы болсо, ал сезим бөөрү үчүн тескерисинче уузаттай эле. Негизинен бөлтүрүктөр жаңы туулган кезде белгилүү бир мезгил аралыгында энесинин болгон тартылуусу сөзсүз болот. Бирок эмчек эмүү убактысы аяктап баратканда, айрыкча эмчектен чыгуу учурунда албетте энесине болгон жакындыгы акырындап жоголо баштайт. Ал эмчек эмүү мүнөзүнүн өзгөрүүсүндө байкалат. Ооба, бул Зылаңдын алгачкы тууту болгон. Бирок башка ургаачы карышкырлардын бөлтүрүктөрүн эмчектен чыгарып жаткан учурларын буга чейин көрүп келген. Бөлтүрүктөр курсактары ачканда ырылдашып, энесинин бооруна кирип, өздөрүнүн жаткан абалында көңүл да бурбай, энесинин желин чойгулап тиштээр эле. Алар эмчегин жырткычтана сыздатып ээм, карышкырдык туубаса ырайымсыз мүнөзүн даана көрсөтүштү. Көп учурда бөлтүрүктөр энесинин желине тырмактарынын изи калганча тытмалап, үрпүн кан акканча тиштеп салышчу. Ооргандыктан улам энеси ачуу улуп, чеңгели менен бөлтүрүктөрүн чыкыйына жерге тоголото бир салса, кээде желкесиндеги жүнүн жулуп алар эле. Албетте, мындай сезим адам баласынан алыс, бирок карышкырлар үчүн кадимки эле көрүнүш. Бөлтүрүктөрдүн мындай жүрүм туруму мыкаачылыктай көрүнүшү мүмкүн, бирок жан сактап аман калуунун эң жогорку деңгээлдеги эрежелерине жооп берет. Бөлтүрүктөр жетилгенде энесинен бөлүнүп, токойго же ээн талаага өз алдынча жем таап жеечүү мезгилинде жөлөк болгон таянар тоосунан ажырайт. Эгерде бөлтүрүктөр кичине кезинен энесине болгон жакындыгын токтотушпаса, анда өздөрүнүн эч кимге көз карандысыз кайратына балта чаап, каардуу, тайманбас жана жапайы мүнөзүн жумшартып алышы мүмкүн. Бөөрү өзүнүн көз карандысыздыгын,
туубаса каңкор жырткычтыгына таянып курч атаандаштыкка толгон катаал турмушуна кыйынчылыктарына туруштук берип жашап кетсе, анда бул жаратылыштын табигый тандоосунан өткөндүгүнүн жыйынтыгы. Ал эми бөрүлөр үчүн сүт эмүү чындыгында алдын ала көрүлгөн жана буга көнүгүүсү. Мындай сүт эмизүү тартиби бөлтүрүктөрдүн энесине жана эненин бөлтүрүктөргө жакын болуу сезимин жоготууга жардам берет. Баласы энесинен чектелип, анын өз алдынча көз карандысыз болушуна өбөлгө түзөт. Бөлтүрүктөрдүн ой туюмунда энесинин желини алардын алгачкы олжосу. Так ушундай сүт эмизүү ыкмасы аркылуу бөрүнүн жырткыч мүнөзү түптөлөт. Анткени мындай мүнөз келечекте өз алдынча жем таап, жанын багып кетүүгө шарт түзөт. Зылаңдын эскерүүсүндө төлдөгөн ургаачы карышкырлардын желиндери тытылбаган, таксыз соо болгонун көргөн эмес экен. Бирок зылаң өзгөчө болду. Бөлтүрүктөрү эмчектен чыгаар маалы жакындаса да, анын желини мурдагысындай таза жана жумшак эле. Ал тургай кенедей дагы тырык таппайсың. Лаңхун, шуңмо жана меймей Хейзиден таасирленип, алар дагы энесинин сүтүн назик соруп эмишкен. Бул кылыктары Зылаңдын тулку боюн оорусунан арылтканы менен анын тынчын алчу эле. Зылаңдын корккону эгер бөлтүрүктөрдүн сезим талдыгы ушул нугунда улана берсе, анда алар рухунун зөөкүр жырткычтыгын жоготуп алышат. Ал тургай Хейзи жол башчы болмок түгүл, ээн талай эрме чөлдө өзүнүн жанын сактап калышы дагы күмөн эле. Ар качан Хейзи сүткө тойгондон кийин башынын үлпүлдөгөн жүндөрүн серпип, энесинин жалынан жалап, арткы буттары менен тигинен туруп жерге ооналактап көңүлүн аччу. Зылаң жүрөгүндө Хейзи бул кылыктары менен анын эзиле төккөн энелик мээримине ыраазычылыгын көрсөткөнүн билчү. Мындай көрүнүш бөрүнүн жүрүм-турум ченемине туура келчү эмес. Карышкыр табиятынан ач көз, эч качан эч нерсеге канааттанбаган, көңүлү ток болбогон жаныбар. Бөрүнүн көзүндө ааламда жан сактоо үчүн гана бир гана амал — тартып алуу жана карактоо. Чындыгында эч качан эч ким бөрүгө кайрымдуулук жана ырайымдуулук кылбайт. Ошондуктан карышкырга кайрымдуулук жана ырайымдуулук түшүнүгү өөн. Албетте бөрү дагы ар кандай сезимдерге кабылат. Каардануу, толкундануу, жек көрүү, сагыныч, сүйүнүү жана башка. Ал эми жалгыз гана жагынуу, көшөрлөнүү сезими бөрүдө болбош керек. Зылаң өзүнүн ашыкча жакшы көрүүсү менен Хейзига залалын тийгизиши мүмкүн. Тезинен ашыкча энелик мээримине чектөө коюп, Хейзинин адаттан тыш мүнөзүн өзгөртүшү зарыл. Дагы бир сүт эмүү убактысы келди. Хейзи адатынча элпектеп желинин ээп жатканда, Зылаң эч себепсиз эле ырылдап, баласы эмчегин тиштеп салгансып буту менен тап берди. Зылаң буту катуу шилтегендиктен, анын буту Хейзинин желкеси менен кулак түбүнүн ортосуна тийген. Ошол замат абада бир түрмөк кара жүн зымырап учту. Кара алжын тарткан кызыл кан Хейзинин желкесинен сызылып ага баштады. Хейзи ачуу кыңшылаган боюнча үңкүрдүн бурчунун ооз жагына томолонуп жатып калды. Зылаң ашыкча күч колдонгонун туйду. Эне карышкыр катары канжалап жаткан баласын көргөндө боору оорубай коймок эмес. Бирок ал өкүнгөн жок. Ал бөрү, ал эми бөрү боорукерлик кыла албайт. Хейзинин ага болгон мээримдүү, жакшы көрүү сезимин түп тамырынан бери жок кылыш керек. Хейзи кыңшылап оорунан тырмалаңдап турду. Ырайы ызаага толуп, аянычтуу кебетеси жана жалдыраган көздөрү менен Зылаңды карады. Хейзи, сен мынтип мени карабашың керек. Зылаң жүрөгүнүн түпкүрүнөн кыйкырды. Сен чыныгы бөлтүрүктүн жүзүн көргөзүп, айраң таң калып карачы. Сенин көз карашың муздап, чоочун болуп өзгөрүлүп, ырайымсыздыктын нуру жанып чыгышы керек. Ошондо гана сен чыныгы бөрү деп атаса болот. Жалпысынан карышкыр туубаса зөөкүр таш боор келет. Ал туугандык байланышын моюнга албайт. Жада калса, ал өзүнүн тууган энесине дагы жырткыч мүнөзүн көрсөтөт. Хейзи бир убакта кыңшылап, батынбай Зылаңдын жанына басып келди. Зылаңда кандайдыр бир магнит сыяктуу тартылуу күчү бардай болуп, ал Хейзи үчүн абдан күчтүү келгендиктен аны дароо үзүп салуу мүмкүн эмес эле. Хейзи, сен мага жакындабаганың, деди Зылаң ичинен. Хейзи тескерисинче, сен мага таарынып, кек сактап, менден ажыроонун айласын издешиң керек. Сен энеңе болгон жек көрүүнү үйрөнсөң, андан бүт ааламга болгон жек көрүү сезимиң ойгонот. Ошондо гана кар баскан жүжүка тоосу менен гаммер талаасы бөрүнүн жырткычтыгынан титирей баштайт. Бирок Зылаңдын үмүтүн ташкаап, Хейзи кайрадан анын жанына келди. Тумшугун тилинен чыгарып, абайлап анын алдыңкы таманын назик жалады. Бардык жан дүйнөсү менен жалап, ал тургай Зылаңдын үстүнө конгон көк чымынды жумшак алаканы менен аярылап айдады.
Хейзи бул кылыгы менен энесинин ачуусун басып, ага жалынып жалбарып, кечирим сурап жана кечирүүсүн өтүнгөндөгүсү. Сен эч нерсе катачылык кетирген жоксуң. Сага менден кечирим суроонун эч кажети жок. Катачылык кетирген күндө дагы сени эч ким кечирбейт. Негизинен бөрү табиятынан ушундай болушу керек. Эч нерсеге карабастан кандай иш кылыш керек болсо, ошондой кылам. Бирок Хейзи анын бир дагы оюн түшүнбөгөндөй, жанында айланчыктаганын улантып, тумшугу менен энесинин бутуна корголонду. Бул эне менен баланын ортосундагы чыныгы мээримдүүлүктүн бир азга Зылаңдын таш жүрөгү олку-солку боло түштү. Ооба, чындыгында Хейзи эч кандай катачылык кетирген жок. Анда эмнеге мынчалык орой мамиле жасап жатам? Бирок күмөн саноо саналуу ирмемге гана созулду. Күчтүү сезим менен энелик мээримин жана арсар болушун басаңдатты. Ал өзүнүн баласынын итче тексизденгендигинде унчукпай кантип карап тура алат? Ал эч маанисиз жакшы көрүү сезими менен кантип бөлтүрүгүнүн келечегине балта чапсын? Лаңхун, Шуңмо жана Меймей үңкүрдүн бурчуна отуруп алышып, окуяга жай баракат көз салып турушту. Азыр бөлтүрүктөрүнүн мүнөзүнүн түптөлүшүнүн эң негизги кезеңи. Эгер так ушул учурда туура багытта тарбиялап албаса, анда бул абал бөлтүрүктөрдүн мүнөзүнүн жана тулку боюнун өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. Зылаң алдыңкы буттары менен Хейзини дагы бир жолу баштан ары тепти. Бул ирет каардуураак тепки берди. Бөөрүнүн курч тырмактары Хейзинин кашын канжалата жыртып кетти. Үңкүрдүн дуалына кептелип, Хейзинин 4 буту абада тартайып көтөрүлүп калды. Хейзи кулак тундурган кыңшылоосун басаңдатты. Кекиртегинен чыккан үнүнүн кырылдаганы ачуу наалат айткандай эле. Көздөрү жек көрүүгө толуп, Зылаңды узакка тикирейип карады. Бул көз карашта муз тоңуп, сезими ташка айланып калган өңдөнүп, муздап да катып да турду. Бул жакшы көрүү сезими менен бир отоло кош айтышкандагы көз караш эле. Хейзи чындыгында карышкыр. Канында бөөрүнүн каны агып, төшүндө карышкырдын жүрөгү согуп, анда бөөрүнүн каардуулугу жана жырткычтыгы жетиштүү. Ушул күнгө чейин Зылаңдын ашыкча энелик мээриминин кучагында болгондуктан Хейзинин мүнөзүн убактылуу басмырлаган эле. Ал эми азыр энелик мээримдин дагы чеги келип, Хейзи чыныгы бөөрлүктүн турпатына оңой олтоң кайрылып келди. Зылаң Хейзинин бир саамга карап, анын ачууланган жүзүн көрүп кубанды. Ал дал ушул максатка жетиш үчүн ушунча аракет жумшабадыбы? Бирок таң калыштуусу, ал бир гана кубанбастан кайра жүрөгүн бир нерсе катуу өйдү. Кайгырганынан бүт боюн капалык каптап баскандай болду. Капалык бара-бара эзилген иренжүүгө, көңүл айланууга айланды. Мындан ары баягы мээримдүүлүк, тентек бөлтүрүктөр жок. Эне менен баланын ортосундагы жакшы көргөн ажырагыс күндөрү анын элесинде жана кыялында гана калды. Жылуу жумшак сезимдер, сыйкырдуу күч сыяктуу болот окшойт. Ал адамзатты гана эмес, карышкырларды дагы арбайт. Албетте, Зылаң үчүн белгилүү. Ал ууга тете, бирок андан арылышы абдан оор. Өкүнүчтүүсү, бөөрүлөрдүн жашоо чөйрөсүнүн өзгөрүшүнө Зылаңдын күчү жетпейт. Кана бөлтүрүктөрүм, тырмактарыңарды кере чыгарып, тумшуктарыңарды чоң ачып, бир күчүң менен балкыган сүттөн иче кой. Чындыгында Хейзини чакырганга, үйрөткөнгө эч кажети жок эле. Хейзи устатсыз эле өзү үйрөнгөн. Азууларын арсайтып, тырмактарын жайып, энесинин кучагына кирип, желин тытып жана тиштеп, апапак сүтүн кызыл кан аралаштыра соруп жатты. Зылаң ооругандан Хейзини кулагынан тиштегиси келди. Ушул учурда баятан бери үңкүрдүн бурчунда отурган Лаңхун, Шуңмо жана Меймейдин көз караштары дагы коркунучтуу, чоочун болуп өзгөрүлүптүр. Зылаң өзүн карман албай титиреп кетти. Жок, мен кубанышым керек, деп ойлоду Зылаң. Бөлтүрүктөр эмчектен чыккан. Зылаң ар убак алгач Хейзини тойгузгандыктан ал өзгөчө чыйрак болуп эс тарткан. Анын мойну жоон, жамбаш сөгү кең эле. Ал Лаңхун, Шуңмо жана Меймейге салыштырмалуу жарым ийинче бийик болуп, капкара жүнү калың тартып жалтырап турчу. Хейзи 6 айдан бир аз гана ашканына карабастан, сырткы келбети орто чоңдуктагы жетилген кашкырлардай көрүнөт. Зылаңдын купулуна толгону күн санап Хейзинин акыл оюна жетилген эле. Ал инелери, карындаштары менен азыраак ойноп, эркелик кулк мүнөзү бир түндө жоголгондой. Лаңхун, Шаңмо жана Меймей үчөө үңкүрдү кубалашып ойногон кезде Хейзи ар дайым алсыраактан орун алып, аларга назар салып дагы койчу эмес. Бул анын топтон жалгыздап бир аз өзгөчөлөнгөн эле. Бирок Зылаңдын ою боюнча обочолонгондук бул өзгөчө сапат, мыкты мүнөз. Эстесе, бир мезгилде бөөрүнүн үйүрүнүн ичинде
Хейсандын чогуу оюн курууга шериги жок эле. Кээ бирлери иштери таарып аны жаман көрүшсө, кээ бирлери ага жакын жолгондон коркушчу, дагы бирлери анын сүрүнөн качып турушчу. Хейсан эч ким менен батыша алчу эмес, анткени ал өзүнчө бөлүнүп, айырмаланып турган эле. Ал жогорку даражадагы туубаса жол башчы карышкыр болчу. Хейзинин түнт мүнөзү Зылаңды эч кабатыр кылган жок. Эмчектен чыккан соң бөлтүрүктөрү аябай соргок болуп, төртөө тең бир койду бир эле жутуп койгон дараметке жеткен. Зылаңдын желини ооруганы басаңдап калса да, бирок аны тиштеп чойгулаганда мурункусунан да катуураак ооруй турган болду. Таң заар менен ал тоого жана талаага аң улоого барышы керек. Жеке керт башын гана тойгузбастан олжону үңкүргө сүйрөп келиши керек. Ошол күнү Зылаң бир кыргоолду ийилип олжо кылып, Капчыгайга карай бурулганда алыстан Хейзинин үңкүрдүн оозунда отурганын көрөт. Жайнаган кичинекей ак гүлдөр ага өзгөчө сулуулук берген. Зылаң коркту да, сүйүнүп да кетти. Корккону Хейзи анын эскертүүсүнө моюн сунбай, үңкүрдө чыдамдуулук менен олжону күтпөстөн үңкүрдүн оозуна чыгып отуруп алганы. Тышкы дүйнөдө алсыздын эти күчтүүнүн азык эмеспи? Сырттагы ар бир жерде ажаал жашынып, күтүүсүз анын капканына түшүп калгандыгында күмөн жок. Зылаңдын сүйүнгөнү Хейзи чыныгы келбеттүү бөөрө экендиги. Албетте жарым жылдык бөлтүрүктөрүнүн азуулары менен тырмактары али жумшак. Энесинин камкордугу жок, бөлтүрүк уясынан чыкканга батынбайт. Демейде бөлтүрүк дагы кыраакы жана сак. Ал алгач тааныш табышты жытты сезиши керек. Андан соң гана үңкүрдөн чуркап чыгып, алып келген олжону ырахаттана жейт. Мындай кыраакылык бир жашка чыкканча сакталышы абзел. Күндөн күнгө алардын тырмактары азуулары курчуп, ачуулоо үчүн өнөрү жетилгенде үңкүрдөн жалгыз чыгууга мүмкүнчүлүк артат. Хейзинин эр жүрөктүүлүгү, тайманбастыгы өзү теңдүү бөлтүрүктөрдөн 2 эсе жогору. Хейзи алыстан энесинин караанын көрүп, сүйүнүп улуп үңкүрдөн секирип чыгып, чыдамы кетип оозундагы кыргоолду жулкулдатып жула баштады. Зылаң Хейзинин тобокелге салган жоругун жазалашты же макташты билбей ден дароо. Эне катары сөзсүз Хейзинин бул жоругун катуу сынга алып, бүгүндөн баштап маанисиз тобокелчиликке бөгөт коюшу зарыл. Үңкүрдүн оозуна туруу башка жырткыч айбандардын азыгы болууга тете экендигин ал келечекте жол башчы карышкырды тарбиялоо көз карашы менен караганда Хейзи тайманбас жана эр жүрөк болгон. Азыр ага эркиндик берип колдоо көрсөтүп, андан ары бул жөндөмүн улантып, көк жал карышкыр эрезесине жеткирүү керек. Зылаңдын эсине Хейсан кайрадан түштү. Ал дагы кичине кезинде тайманбас бөлтүрүк болуп, 1 жашында жалгыз өзү орок сымал мүйүздүү антилопанын үйүрүнө кирип, алардын учтуу мүйүздөрүнөн өтүп, улактарга кол салган. Башкача айтканда эр жүрөктүүлүк жана чечкиндүүлүк келечектеги жол башчы карышкырга эң керектүү сапат. Зылаң оюн бөлүп, тумшугундагы кыргоолду жерге таштап, Хейзига бүтүн ал дегендей белги берди. Сен эр жүрөксүң. Үңкүрдүн оозуна чыгып турган кылыгыңды энең өтө бийик баалайт. Ал эми кыргоол сенин сыйлыгың. Эгерде ушул жөндөмүңөн тайбай өсүп чоңойсоң, анда ини карындаштарыңа караганда көбүрөөк азык сеники болот. Чындыгында Хейзи Зылаңдын үмүтүн актады. Күндөн күнгө тайманбас болуп, эр жүрөктүүлүгү артып баштаган. Энеси жортууга кеткен кезде ал үңкүрдүн жанында гана оюн курбай, кээде сыртка чыгып, чөптүн арасында чычкандарга кол сала баштаган. Бир жолу үңкүрдүн жанынан сур коёнчурка баратканын байкап, Хейзи жалгыз анын артынан кууп, үңкүрдөн бир топ алыстап, суу жектеген бамбук токоюнан колго түшүрөт. Хейзи суур коёнду сүйрөп теңселип келгенде, Зылаң ызгардуу кыштын суугунда бугунун кекиртегиндеги ысык канды сызылта ичкендигинен дагы 10 эсе катуу сүйүнгөн. Өзү теңдүү бөлтүрүктөр ийинден сыртка чыкканга коркуп турганда, Хейзи өз алдынча тоо токойдо коёндорго аң улаган. Ушундай уланса, тең туш бөлтүрүктөр токойго араң чыккан кезде Хейзинин тулку бою жана аң сезими эчак чоң бөрүдөй жетилмек. Ушуга карабастан Зылаң бир жагынан сүйүнүп, бир жагынан анын коопсуздугу үчүн коркуп, кара терге түшүп жатты. Ал эне болгондуктан баласы үчүн болгон энелик сарсанаага каршы тура албайт. Анын таянычы үңкүрдү тегерете тоо токой бир нече чакырымга тарта курчап турат. Ал кунт коюп ар бир ташты, ар бир тоону изилдеди. Эң сонун ал бөрүлөрдүн жашоосуна коркунучтуу жолборс, кабылаң, аюу, каман, жылан сыяктуу жырткыч айбандардын издерин тапкан жок. Үңкүр болсо жашыруун жана коопсуз. Зылаңдын жүрөгү жай алгансыды. Ал эми көк асмандан келүүчү коркунучтарга ал назарын салган жок.
Кырсык деген көктөн келчү нерсе эмеспи? Кар баскан жүжүка тоосун булут каптап, аскаларды бүркүт уялап шаңшып турар эле. Бүркүт бул жырткыч канаттуу. Ал жырткыч куштар тобунун арасынан эң мыкты төбөл. Анын узун тырмактары курч. Тумшугу темирдей катуу жана илмек сымал. Өзүнөн 4-5 эсе чоң келген жаныбарларды дагы илип кете алат. Бул күнү ал таң заар менен уясынан тоо токойго тамак издеп учуп чыккан. Ал эттүү козуну же даамдуу аска көгүчкөнүн колго түшүрсөм деп үмүттөнгөн. Бирок күн эбак көтөрүлсө да ал дагы эле ол жолу болгон жок. Бүркүттүн карды катуу ачканда ал үңкүрдүн үстүнөн айланып учту. Анын келишкен саргыч күрөң канаты күндүн нуруна алтындай жылтырап чагылышып, кээде чоң канаттарын эркин жаяр эле. Бир канатынын желпигени катуу шамалга тете. Кээде анын канаттары кыймылдабай, тоодо соккон шамалдын нугу менен кең асманда жайкалып каалгып сызчу. Аңгыча анын курч көздөрү тоо этегиндеги ак майда гүлдөрдүн желсиз кыймылдап, арасында бир кара жандын чыкканын байкады. Бул жерде 4 аяктуу жашынган үңкүр бар турбайбы? Бүркүт көктөн жерди карады. Анын көзү аябагандай курч. Эки ачык сары көзүнүн көрөгөчтүгү радиолокатордон кем эмес. Көзүн жүлжүйтүп, чайырдай капкара болгон жандыктын бөлтүрүк экенин таанып, кайрадан басаңдатты. Ал бөжөктү, козуну, маралдын музоосун, ал тургай уулуу жыланды тумшугуна илип кеткенге күчү жетет. Бирок карышкырдан 3 эсе коркот. Кар баскан жүжүка тоосунун бөрүлөрү өзүнүн сак кулактары менен белгилүү. Асмандан капысынан сокку берген өтө оор. Карышкырдын курч азуулары бүркүттүн тырмагын оңой олтон кемирип, канатын тиштеп салат. Бир заматта эле ач карышкырдын азыгы болуп калышы мүмкүн. Ачыгып бөтөгөсү жабышып турса дагы бөөрүгө батынып кол салганга тобокел кыла албайт. Албетте, азыр ал коргоочусу жок бөлтүрүктү көрүп турат. Бирок бөлтүрүк энесинин көзөмөлү менен гана үңкүрдөн сыртка ойноп чыгат. Бөлтүрүгү бар карышкыр мыкаачы келет. Аны менен тамашалашпоо керек. Бүркүт шилекейин жутуп, канатын кагып, бөлөк жерден жем издегени учканга даярданып жатты. Бирок кызык, эмне үчүн ал бөлтүрүктүн энесин дагы эле көргөн жок? Үңкүрдүн айланасында жапайы кызыл тазыр гүлдөр гүлдөп, капкара түстүү бөлтүрүк дүрбөлөңгө түшүп жүргөнүн, тыйын чычкандын артынан оюн салып кубалап жүргөнү санаасыз көрүнгөн. Балким айлакер энеси жакын жерде жашынып жатып, ал кол салганда шыйрактан кармасачы? Эмнегедир окшошпой турат. Энеси бирөөнү колго түшүрүү үчүн өзүнүн бөлтүрүгү азгырып алдай турган жем катары колдонушу мүмкүн эмес эле го. Анысынан дагы үңкүрдүн алды жагы түзүк. Эки тарабында кичинекей суюк токой, бамбук токоюнда мөлтүр тунук булак. Жашынчу жер деле жок. Жайкалган жашыл чөптөн жандык түгүл, эл кайда көчөт даана көрүнөт. Бөрү жашынгысы келсе да, ал баары бир бүркүттүн назарынан кача албайт. Бүркүт бөлтүрүктүн энеси бир гана глицина гүлү менен оозу толгон үңкүргө жашынышына ишенип, канатын жайып, батып бараткан күндүн акыркы нурлары аркылуу өзүнүн көлөкөсүн так үңкүрдүн оозундагы глицинаны көздөп, ары бери кайкыды. Эгер энеси чынында эле үңкүрдө жашынып жатса, анда бүркүттүн коркунучтуу караанынан ойгонуп, дүрбөлөңгө түшүп баласын сактоого шашылмак. Бирок үңкүрдүн тегереги тынч, эч бир жан байкалбайт. Бүркүт ийгилик дагы эле коштоп жатканына бир сымал толкундана түштү. Демек энеси жанында жок. Балким ал Гаммер талаасына азык издеп кеткен чыгар. Буга чейин карышкырга кол салып көргөн эмес. Карышкырдын этинин даамы кандай болоорун билгиси келди. Аңгыча асмандан канатын жыйра коошурулуп жерди көздөй бет алды. Канаттары тоо шамалынын желине сүрүлүп, жай жаңырык чыкты. Көгүлтүр асманда тик сызык сымал чагылып, жерден коркунучтуу көлөкөдөй жылып өттү. Бүркүт тырмактарын бөлтүрүктүн башына мээледи. Хейзи жоону алтындай жылтыраган тыйын чычкандын артынан ойнолоктоп кубалап жүргөн эле. Тентек чычкан бир талдын бутагынан экинчи бутагына секирип, Хейзинин жүрөгүнүн түпкүрүнө чейин кыжырын кайнатып жатты. Бир убакта тыйын чычкан кочкол кызыл үрпөйгөн койругун салаңдатып, дарактын бутагына отуруп алып, Хейзи ачуулуу карап, болгон күчү менен өйдөгө тырмышайын дегенде, кокусунан жапжашыл чөптүн бетинде бөтөнчө кара жана үнсүз көлөкө жакындаганын байкады. Ошондо Хейзи 4 аягын бошоткондо, жанындагы тикендүү бадалга кирип кетип, аман калмак. Бирок али ал жаш, жан сактоого тажрыйбасы жок. Кыймылдаган кара көлөкө жырткыч бүркүт экенин ал дагы эле түшүнгөн жок. Ал кайра ага кызыктуу көрүндү. Караан ого өтер капкара болуп ага ылдамыраак жакындап келди. Үстүнөн салаңдап келип калганда гана иштин чоо жайын түшүнүп, шарт бурулуп үңкүрдү көздөй бет алды.
Үстүндө каалкыган бүркүттөн карышкыр кантип кутулсун? Хейзи бир нече кадам аттай электе көз ачып жумганча анын желкесине жана жоонуна бир эле учурда бир канча бычак сайылгандай болду. Ал кыңшылаганга жетишпей 4 аягы жерден үзүлүп, бүткөн тулку бою көк асманга көтөрүлдү. Хейзи чынында бөлтүрүк эле, үмүтсүз абалда болсо дагы тайманбастан бурулуп бүркүттүн канатын тиштеп алды. Өкүнүчтүүсү, анын тиштери али ката элек болчу. Ал бүркүттүү болгону бир нече алтын сымал канатын жула алды. Алар бөлтүрүктүн кыпкызыл каны менен кошо жашыл шибер жерге учуп кетти. Бүркүт каардуу чарк этип үн чыгарып, башын ылдый салып тумшугу менен Хейзинин эки көзүн оёт чукуп салды. Заматта Хейзинин көзүн чылк коюу караңгылык басты. Ошол маалда Зылаң Гаммер талаасында тоонан бөлүнүп калган кабырганы кууп жүргөн эле. Зылаң жолуна кабарганы илип, үңкүргө сүйрөп келгенде бардыгы небак бүткөн эле. Чөптүн үстүндөгү бөөрүнүн канаты менен кандарды көрүп, бир нерсе болгонун дароо түшүндү. Анын энелик жүрөгү жарылып кетти. Булутка кирбей кар баскан Жүжүка тоосунун чокусунда кичинекей кара так айланып туруптур. Мына ушул бүркүт анын таптап өстүргөн мыкты карышкыр болчу бөлтүрүгүн жутуп салган. Зылаң бир гана көктү карап ичине болгон каарын төктү. Өксүп наалат айтып улуп жатты. О теңирим, эмне мынча адилетсиз, тагдыр эмне мынча таш боорсуң? Ар дайым Зылаңдын жолуна түйшүктүн оор жүгүн бересиң. Көп нерсени капарың албаган үчүн өзүң күнөөлүсүң. Шашылып жол башчы карышкыр кылып чоңойтом деп Хейзанын үңкүрдүн калың токоюнун кучагына эрте салганыңа өзүң күнөөлүсүң. Балким бул тагдырдын өзүнүн жапайылыгына берген жазасы чыгар. Ал тагдыр менен күрөшүүдө дагы бир жолу жеңилди. Жеңилгенде дагы аябай күйүттүү жеңилди. Жок, Зылаң моюн сунбайт. Көкчал карышкыр эч качан катаал тагдырдын алдында башын ийип сынбайт. Ачуу улуп, үңкүрдө уктап жаткан Лаңхун, Шыңмо жана Меймейди ойготту. 3 бөлтүрүгү Зылаңдын алдында катарлашып тизилип тиктеп турушту. Зылаң менен бөлтүрүктөрдүн ортосунда жаңы гана кекиртегинен тиштелген кабарга сулап жатты. Ичке узун жана кейпи суу кабырганын тумшугунда тирүүлүктүн белгиси жок болчу. Анын коло түстүү жүнү күлгүн күүгүм түстүү боектор менен капталган эле. Аңгыча Зылаң эбак өлгөн кабырганын үстүнө секирип, жиндегендей карынын жарып, кан тамчылаган өпкө боорун суруп, андан соң суук көздөрү менен Лаңхуну тикирее карады. Карачы, мына бул жүрөк менен боорган кандай гана даамдуу. Мурда Хейзи гана жеп ырахаттанчу. Хейзи өлдү. Эми сенин кезегиң. Лаңхун, кана келип жүрөк менен боорду жечи. Эми сен Хейзинин ордун ээлейсиң. Өлүм капканы. Күз жер кезип жүргөн жолоочудай кар баскан Жүжүка тоосунун айрылыш жолун аркалап Гаммер талаасына дагы келди. Чучуктан өткөн шамал ыркырап, жайкалган гүлдөрдүн башы саргайып күйүлүп түшкөн жалбырактар көккө карай сапырылып учуп жатты. Түндөрдүн биринде кыроо түшүп, талаадагы акыркы калган жашыл түстү таптаза жууп кеткен. Жылан, аюу сыяктуу кышкысын уйкуга кирүүчү жаныбарлардын бардыгы кышкыга чейин издөө менен убара болот. Бугу жана аркар кулжанын үйүрлөрү сактыгын күчөтүп, талаанын түпкүрүнө же тоо айдыңдарына жашынышат. Кышкысын бөөрүлөрдүн азык табышы бир топ кыйындайт. Өмүрдүн коопсуздугу үчүн жылда так ушул кезде тоо жайытынын булуң бурчунда жалгыздап жүргөн каардуу карышкырлардын бардыгы биригип, күчтүү бир чоң бөөрүлөрдүн үйүрүнө айланат. Алар жалпы топтун аң сезимине, күчтүүлүгүнө таянып катаал кыштан чыгышат. Мындай кычыраган аяздуу кышта карышкырлар сыяктуу жапайы жаныбарлар дүйнөсүндө азык жетишпей оорулойт. Зылаң өзү менен кошо Лаңхун, Шыңмо жана Меймейди ээрчитип, Чоушуи көлүндөгү бөөрүлөрдүн чогулган тобуна жакындаган кезде эч-ак 20-30дай карышкыр келген. Жарым жыл аралыгында үйүр албай көп өзгөрүүлөргө учураган. Жия Нини экөөнүн ажалы карылыктан талаада жетсе, бөөрүлөрдүн улуусу кысоо топозду кууп, кокусунан мүйүзүнө арткы шыйрагын сындырып, аксап калган. Албетте, эң чоң өзгөрүү бул жаңыдан эне болгон жаш ургаачы карышкырлар. Алардын бардыгы бөлтүрүктөр менен келген. Кээ бири 3-4төн ээрчитсе, кээ биринин 1-2 гана бөлтүрүктөрү бар. Ал бул жыйындын башында болуучу ырым-жырымды баштайын деп турган эле.
Карышкырлар коомунда маанилүү жөрөлгө бул жылдын кеч күзүндө бөөрүлөрдүн баары чогулганда жаңыдан туулган бөлтүрүктөр энесин ээрчип топко келип, андан соң жол башчынын жана дагы башка чоң карышкырлардын алдына барып, бири-биринин денелерин жыттагылашат. Бул жөрөлгөнүн негизинде бөлтүрүктөр топко өздөрүн тааныштырышса, жол башчы менен жашы жеткен карышкырлар аларды топко жаңы мүчө катары киргизгендигин билдиришет. Кокусунан жалгыздап бөлүнгөндөн кийин жортуулдан жолугушуп калса, бир үйүрдөн экенин билип, бири-бирине кол салышпайт. Жол башчы Лоужуа жакшы көргөн шерги Гугу экөө чогушуунун жээгинде соксоюп отуруп алып, төшүн керип 10 чакты бөлтүрүккө кезек менен өзүн жыттатты. Лоужуа жол башчы турпатында аларды маңдайынан шарттуу түрдө жалагансыды. Бул аракеттерди топко кабыл алуу жөрөлгөсү дегенден көрө жол башчы карышкыр кулдун таазимин кабыл алып жатат десе туура болчудай. Анткени бөөрүлөр дагы кадыр барктуу жаман жакшы болуп бөлүнүшөт. Зылаңдын кезеги жеткенде Лоужуа шылдыңдагандай кырсайып бир силкинип алды. Ошол заматта алдыңкы буттарынын желкесинин булчуң тарамыштары тоголоктоно чыгып, белин куушуруп, жамбашын кеңейтип, тайманбастыгы жана күчтүүлүгүн даана көрсөттү. Шуурудай тизилген учтуу азуулары ташты да чайнап жутаары билинип, найзадай тикирейип сайылган көздөрүндө өзгөчө кекиртегинде байкалды. Зылаң мунун себеби эмне экенин билчү. Хейсан анын тагына коркунуч жараткандан кийин Лоужуа Хейсанды жек көрүп, анын залакасы Зылаңга да тийген. Ооба, Хейсан эчак өлсө дагы бирок өзү менен кошо жек көргөндүктү алып кете алган жок. Аттиң. Эгер Хейсан шайтан капчыгайында күтүүсүз көз жумбаганда, Зылаң башын ийип, кулагын жапырып, жөнөкөй бөөрүлөрдүн катарында турмак эмес. Хейсандын жанында карышкырлардын сыйырматын аны менен бирдей кабыл алып турмак. Бул ой Зылаңдын зээнин кейитти. Ал Лаңхунду Лоужуанын алдына алып келди. Бөлтүрүк жол башчынын төшүн жалайын деген кезде Зылаң Лоужуанын көзүндө дүрбөлөң байкалып, тумшугу башкача кыймылдаганын көрдү. Лоужуа Лаңхуңдан сөзсүз атанын элесин байкап, ошондуктан өзүн башкара албай калды деп ойлоду Зылаң. Лоужуа, сенин көзүң анчалык курч эмес экен да. Лаңхун атасына дагы энесине дагы окшош, жана Хейсандын акылмандыгына ээ. Зылаң өзүнө аябай ыраазы болду. Лоужуа Лаңхунду башка бөлтүрүктөрдөй маңдайынан өпмөк түгүл, анын эки алдыңкы буту менен оройлоп түртүп салды. Лоужуа, сен бул кыймылың менен өзүңдү чоочулагандыгыңды билдирип, кайра Лаңхунга дем бердиң. Лоужуа, кайрадан жаз келет. Жашыл жалбырактар чыкканда, сен бүгүнкү кылган ишиңе кайра башың менен жоопко тартыласың, деп ойлоду Зылаң ичинен. Бөөрүлөрдүн үйүрүндө кичинекей бөлтүрүктөр эң шаңдагай, чоң карышкырлар жортуулда олжону тегеректеп курчаган кезде, алар жанында уулуп дем күч беришет. Ал эми олжону бардыгы чогуу жеп жатканда, кичинекей эркек ургаачы карышкырлардын буттарынан аралап чуркап чыгып, уулуп өздөрүнүн көрүшкөнүн билгизгендей болот. Себеби бөлтүрүктөр топко келгенден кийин алгач алар үй бүлө ичиндеги болуп жаткан иштер кандайдыр бир ашыкча кызганууну жаратат. Карышкырлардын коомундагы жашоо тартип ар кандай эрежелерге ээ. Бөлтүрүктөр бөөрүнүн жашоосундагы мыйзам ченемдүүлүктүн үлгүлөрүн үйрөнүү менен, аталары агалары менен бирдикте жогорку даражадагы устаттык менен олжону тузакка түшүргөнүн кылдат байкоо жүргүзүп, 2 жылдан өткөндө гана энелеринен ажырап, өз алдынча жашай баштайт. Бөлтүрүктөр тентек чыйрактагы болгондуктан ойноп же тамак жегенде бири-бири менен урушуп тиштешип кетет. Күндөрдүн биринде бөөрүлөрдүн тобу лампа кыштагынан үйүрүнөн адашып артта калган өгүздү кармап алат. Ал өгүздүн териси этине чып жабыша тыртайып арык эле. Элүүдөй чоң кичине карышкырларга өгүздүн эти жетпей, чоңураак олжо үчүн алардын ортосунда талаш күчөгөн. Зылаң бир кабырганы жулуп алганга жетишти. Шуаңмо менен Мейме башка бөлтүрүктөр катары чоң карышкырлардын куйрук жагында ары бери басып, сөөктүн этин калдыктарын терип жеп жүрүшкөн. Лаңхун эпчилдене өгүздүн жүрөк боор жагында жаткан Лоужуага кысылып кирип, белиндеги каны сыгылган этти бир сугунуп алды. Аны көргөн Лоужуа кыжырлана бөлтүрүктү көчүгүнөн тиштеди. Бирок бөлтүрүк тиштелгени менен эч зыян тартпай олжого жетти. Зылаң сыймыктана баласын карады. Олжону курчаган карышкырлардын арасындагы жылчыктан сууруп чыкты. Аңгыча чоң карышкырларды тегеректеп калдыктарын терип жеп жүргөн саргыч боз түстөгү бөлтүрүк Лаңхундун тырмактары менен кекиртегин муунтуп, оозундагы этти тартып алды. Зылаң аны таанычу. Бул Хуаңни деген уургачы карышкырдын баласы Хуаңду. Ал Лаңхундан 3 ай мурун туулуп, тулку бою дагы андан чоң эле. Зылаң кабырганы тиштеп, мындан ары эмне болоорун карап турду.
Ланхундун тиштелип жатып эптеп жеткен эти Хуаңдунун олжосуна оңой эле айланганы ызалантты. Олжону кайра алыш үчүн ал анын артынан кууп ырылдады. Хуаңду болсо артка чегинмек тургай кайра ачууланып тиштерин арсайтты. Хуаңдунун сүт тиштеринин ордуна чыккан апапакай азуулары көздү уялтып, көз карашы чоң бөрүнүкүндөй заар чыгып, алдыда турган душманын жеп жиберчүдөй туюлду. Хуаңдунун өзүнүн күчтүүрөөк экенин, азуу тиштеринин курчураак жана чоңураак болгондугун көрүп, Ланхун айласыздан кадам шилтебей ордунда катып калды да, бир маалда артына шарт бурулуп Зылаңга жүгүрдү. «У» деп Ланхун ыза боло үнүн чыгарды. «У» деп Ланхун жардам сурап, энесинен жалбарып карады. Зылаң Ланхундун этин алып беришин өтүнгөнүн түшүндү. Аны жасаш оңой дечи. Ланхунга ага каршылык көрсөтпөй энеси жардамга келсе да анчалык коркунучтуу эмес. Баласынын ызаланганы аны жүрөгүн оорутса дагы, ал акылмандыгы менен Ланхунга болушуп, мындай ишке бара албайт. Себеби анын баласына терс таасирин тийгизмек. Хуаңду алыс эмес жерде бадалдын түбүнө отуруп, тартып алган сул бетинин маңызын чыгара чайнап жеп, «У» деп Ланхундун бир жерде тура албай тынчы кетти. Зылаң эч нерсе үндөбөй мелтире отура берди. «Балам, сен аябай жапа чеккениңди апаң түшүнөт. Бирок сенин суранычыңды энең оңой эле жасай албайт. Сенин тагдырың бул үйүр менен бирге. Бул жерде кыялдангандай адилеттүүлүк жашоо түзүлүшү жокко эсе. Уруш талаштан кийин кимдир бирөө адилеттүүлүктү издеп териштирбейт. Бөөрүнүн үстүндө караган теңир жок. Адам коомундагыдай мыйзам да жок. Бир гана жырткыч карышкырлардын мыйзамы бар. Мыйзам болсо күчтүүнүкү. Ким күчтүү болсо ошонуку акыйкат. Сен сөзсүз түрдө тирүү калуу жөндөмдүүлүгүңдүн жоболорун үйрөнүшүң керек. Ошондо гана бөөрүлөрдүн тобунда сак саламат жашайсың». Ланхун апасынын кайгысына таптакыр көңүл бурбай, аны жемелеген көздөрү менен карап, төшүнөн тиштегилеп Хуаңду көздөй сүйрөгүлөдү. Зылаң акырын кекиртегинен үнүн чыгарып, Ланхундун желкесинен ачуулуу тиштеди эле, ал кыңшылап оозун ачып, анын төшүн кое берип жиберди. «Эсиңе туткун, сен бардык нерсенин чындык жана адилеттүү болушун каалайсыңбы? Сен ширелүү сул бетти жегиң келеби? Анда тезинен тырмак тиштериң менен туруштук бергин». Ланхун өтө ачык болгондуктан ач көздөнө Зылаңдын оозундагы кабырганы ары бери тарткылап бөлүп беришин каалады. Зылаң кенедей да тартынбастан аны өзүнөн четирээк түрттү. «Жарыбагырым-ай, сен өмүрүң өткөнчө эненин боорунда жан сактайын деп жатасыңбы?» Ланхундун адилетсиздиктен бир эмес 2 ирет таарынгандыктан көзүнүн кычыгында турган жаш төгүлүп, сымаптай мөлт-мөлт жалтырады. «Маанисиз ыйдын кереги эмне?» деп Зылаң жек көрүп ойлонду. Бөөрү оңой менен көзүнүн жашын төкпөйт. Бир гана адамзат жана адам баласы тарбиялап өстүргөн ит гана ый менен өздөрүнүн мууңун басат. Зылаң бир заматта кабырганы таптаза кемирип, андан кийин коркунучтуу тикирейип баласын карады. Аны соороткон да коргогон да жок. Өзүңдүн зээнсиздигиңен ачкалыктын азабын тарткын. Ал бөлтүрөгүн кичине кезинен тарта бөөрүлөрдүн үйүрүндө ый пайысыз экенин, аны менен күчтүү боло албай турганын, кайгылуу абалды дагы өзгөртпөшүн эсине бекем сакташын каалады. Себеби карышкырлар күйүтүнөн ыйлабай аны жүрөгүнүн түпкүрүнө жашып, анан гана курч азуу тырмактарын кайраса болот. Ланхундун капалыктан аккан оттой жалындаган заардуу көз жашы акыры түгөнүп куурады. Ал түндү кайгыда жана ачкалыкта өткөрдү. Эртеси түш ой карышкырлардын үйүрү кар баскан Жүжүка тоосунун этегинде тууттан туутугуп өлгөн кулжаны таап алышты. Ланхун биринчилерден болуп алдыга жүгүрүп кулжанын тонун жарымынан тартып чыкканда, баягы Хуаңдуга дагы урунду. Хуаңду кечээкисинче Ланхунун шилекейин агызып олжого кол салууга камынды. Ланхун оозун этияттана арткы 2 бутуна четкерээк туруп калып, Хуаңдуну өзөртө сокту. Хуаңду үнүнүн болушунча кыңшылап ачууланып Ланхунду тиштеди. Канткен менен Ланхун Хуаңдудан 3 ай күчү да толуп жетиле элек. 2 жолку кармашуудан соң кулжанын тонунун жарымын Хуаңду жулуп алды. Хуаңду кулжанын тонун тартып алганына өзүнө өзү мактанып, таштын артына барып жалгыз рахаттана жегиси келди. Ал мезгилде Ланхун жыгылган жеринен туруп, үстүндөгү чаң кумун силкине күүп, жанында барып байкап турган энесин үмүтсүздөнө карады да, анын көзү мыкаачылыкка толгон эле. Ачкалыктын азабы, кечээки маскара болгону, анан апасынын жазасы акыры аны
шыйралтып, жырткыч карышкырдын абалын өзү теңдүү бөлтүрүктөрдөн эртерээк түшүндү. Ал үн катпай Хуаңдунун артынан калбай басып, камынып үстүнө секирип, желкесин кулагын тытып тиштейин деди. Бирок мындай абал күндө бөлтүрүктөр менен шоктоно ойногондон алыс эле. Хуаңду да жүнү боштордон эмес. Ал өзүнүн чоңдугуна ишенип, кулжанын тонун ыргытып, Лаңхуга каршылык көрсөттү. Аны жерге ыкчам көтөрүп чаап, жонун катары менен 3 мертебе тиштеп алды. Жулунган жүн абада калкып учуп, Лаңхунун жаратынан кан сызыла аккан. Акмак, жеңилдиңби, ага дагы моюн сунгун. Хуаңдунун ою боюнча, эгерде аны кой берсе, ал койругун кыпчып алып качып жөнөй тургандай сезилген, бирок ал жаңылышты. Хуаңду анын үстүнөн түшкөндө Лаңху алдыга секирип, Хуаңдунун сапсайган саргыч күрөң куйругунан тиштеп алды. Хуаңду белин ие айланып, Лаңхундун оң кулагына асылды. Эгер менин койругумду кое бербесең, анда кулагыңдан айрыласың. Деди Хуаңду элдешкенге үндөгөндөй. Койрукту кое берсең, мен дагы кулагыңды кое берем дегенсиди. Анын бардык аракети текке кетти. Чык үзүлө Хуаңду койругунан айрылса, кырч-кырч чайнала Лаңхундун кулагы жулунду. Мына, бири мултук койрук, экинчиси сыңар кулак карышкыр болду да калды. Лаңхун бети башы канчалаганын көрүп да бир кадам артка чегинбей, каардана тиштерин арсайтып дагы чабуулга даярданды. Хуаңду бир нече ай Лаңхундан чоң болгону менен, ал дагы эле бөлтүрүк. Чоң бөрүчө кантип урушуп согушуп такшалып, аман калуунун жолу ага белгисиз. Бүгүн Лаңхунду өлтүргөндө гана кулжанын жарым тоннуна жетери анык. Чындыгында аны өлтүрүүгө өзүнүн күчү жетеби? Мүмкүн экөөнүн ажалы бирдей келсечи. Хуаңду өзүнүн оңтойлуу абалда экенин сезсе да, бирок ичинен калтырап калды. Чындыгында кулжанын кенедей жарым тону жанды оозго тиштеп урушканга татыйбы? Ал арсар болуп, Лаңхун аны көздөй секиргенде, жаны калбай артка бурула качты. Лаңхун кекирейип, жердеги олжону оозуна чоң-чоң ачып, балчактата чайнады. Кулжанын тону найзик жылмакай даамдуу эле. Зылаң өзү жеп жаткан жарым сан эттин калганын Лаңхунун алдына таштады. Бул анын тайманбастыгына дем бергендигин белгиси болчу. Лаңхун тартынбастан кулжанын тонун да, сан эттин да бир-бир түгүн калтырбай бүтүндөй сугунуп алды. Ал акыркы жашоосунун эң жогорку рахатына чөмүлдү. Топоз бышкыра шилекейин бүркүп, чара башын ийип, пилдин азууларындай курч мүйүзү менен Калулунун төшүн тешше сайганга даярданды. Ооба, Калулу бул тузактан буйтап кутула алат. Анысын койчу. Амал көйлүгүнө салып кылычтын мийизиндей курч мүйүзүнөн качып өтөт. Топоздун талулуу жерине сокку берүү бардык бөрүлөргө 5 колдой белгилүү. Бирок Калулу топоздун маңдайында козголбой, оорунан жылбай турду. Ал мүйүзүн тозо кашкырдын төшүн теше сүзөйүндегиче эле бөөрү чагылгандай жарк деп анын кууш эки мүйүзүнүн ортосунан секирип өтүп, олчойгон желкесине жабыша калды. Муну көргөн Зылаң бүгүн бул бөөрүнүн жолдуу болгонун түшүндү. Себеби ал эки мүйүздү аркалай албай кичине эле гана жаңылганда, азыр ажалы жетип ичеги карыны чубалып жатмак эле. Калулу убакытты туура пайдаланып, так жана таамай чеберчиликте эң жогорку деңгээлде кол салгандыгына суктанууга мажбур болгонуна Зылаң өзүнө нааразыланды. Топоз бекерге өңгүрөп, 4 аяктап талаанып ичине зымырап качып, карышкырлардын үйүрүнөн кутулгусу келди. Бирок кеч болуп калган. Калулу анын желкесине туруп, курч азууларынын кан тамырына матырды. Топоз ажал менен жашоонун ортосунда турганын сезди. Жонундагы карышкыр анын тагдырына коркунуч жаратканын дагы сезди. Ал мөңкүй мойнун жулкуп даракка барып урунса да, жонундагы бөрү шыпырылып түшөбү деп ойлоду. Бирок бечара Топоздун аракети курулай эле. Анткени ага Калулу сүлүктөн да бекем жабышып алган болчу. Кырсылдаган добушу даана угулуп, Топоздун кекиртегиндеги кан тамыры жулунуп, жерге батпаган суудай кан атырылды. Бөрүнүн үйүрүн колдогон үнү жана Топоздун ач өкүрүгүнө арасында Калулу канга боелгон тумшугун көтөрүп, Зылаңга көпкө сырдуу көз чаптыра карады. Күз бул бөрүлөрдүн жупташуу мезгили. Эркек карышкырлар толкунданышып, өздөрүнүн сезимдерин таң каларлык өзгөчө ыкмалар менен билдиришет. Ургачы бөлтүрүктөрдүн алдында олжону каардана кармап, мактана мыкаачылык менен өлтүрүп, жагынып аларды багынтат. Тапкан түгөйү менен бирге болочок тукумун улантат. Чындыгында Калулунун көзүнөн жүрөгүнүн түпкүрүндөгү сырын Зылаң ургаачы сезимталдыгы менен эрте эле байкаган. Көз жүрөктүн күзгүсү дейт. Бул сөз бир гана адамзатта эмес, бөөрүлөр чөйрөсүндө дагы бар.
Үйүргө чогулган биринчи күндөн эле Калулу аны бөтөнчө карап, жалындуу уттой ысык, калемпирдей ачуу көз карашы менен өзүнүн сүйүүсүн билдирген. Бирок Зылаң түшүнбөгөндөй келесоо болуңуш этип, анын сүйүүсүн өзүнөн оолактаткан. Себеби Лаңхун Шуаңмо жана Меймей али кичине. Аларды каны жанын аябастан аман эсен чоңойтушу абзел. Акыры топоздун аккан каны соолуп, оозунан кан аралашкан көбүк чыгып, 4 аягы дирилдей гүрс этип жерге кулады. Бөөрүнүн үйрү тегеректеп аны жилик-жиликке бөлүп жешти. Зылаң сүйүүсүнүн кыялына мас болуп, шашпай камарабаган кыймылынан олжону тегеректеген кашкырларды жара кире алган да жок. Аңгыча эле Калулу тегеректелген топооздун карынын сууруп чыкты да, Зылаңга жакыныраак жаандын аккан суусуна жуулган чуңкурга жүгүрүп барып, тиштегенин таштап, анан акырын жароо керлене, ашыктыктын толкунунда аны ырылдап чакырды. Анын кел, бирге жейли дегенин Зылаң түшүндү. Зылаң барарын же барбасын билбей олку-солку болуп турду. Себеби эркек жана ургаачы карышкырлардын олжону бөлүшө чогуу жегени экөөнүн бир бүтүн болду дегени болчу. Зылаң мындай окуяны башынан кечирген. Ал кезде алгачкы махабаттын жалынына кабылган жаш ургаачы карышкыр эле. Чоушу көлүнүн жээгинде Хейсан экөө чүткөрдү кармап, бөлтүрүкчө талашпай кайра жакындаша ырахаттана жешип, аягында ал Хейсан менен айрылбаш шерик болушкан. Зылаң өзүнө азырынча өмүрлүк жолдош издеген эмес эле. Бирок семиз топоздун карыны анын көзүн арттыра шилекейин чууртту. Ойлонуп, бир ок менен 2 коёнду атып алгысы келди. Зылаң кашын серпе, бир көздүү Дидиге колдонгон ыкмасына салып, Калулунун чакырыгын колдонууга болбойбу деп ойлоду. Диди дагы карт бөрүлөрдүн бири эле. Ал Хейсан өлгөндөн кийин көп өтпөй кашкулакты олжо кылып, Зылаңга көңүлүн билдирген. Зылаң кашкулактын былкылдаган этинен оозу мурдунан чыкканча тоюп, бирок натыйжасында Дидинин аракети текке кетип, максаты ишке ашпай калган. Зылаң ойлонуп чечим кабыл алып, уялгансып термелип Калулунун жанына басып барды. Калулу чуңкурдан ага жагына орун бошотту. Тумшугу менен карынды анын алдына түрттү. Ал Калулунун жанына кылыктана чайпалып, оозун чоң ачып, көз ачып жумганча карындын 3/2 бөлүгүн сугунду. Калулунун көздөрүндө махабаттын каалоосунун оту күчөгөндөн күчөп, бодуракай тили менен сандарын жонунан бери жалап, кумардана денесин искеп, акыры өзүнүн максатына жеткенин бирин да жашырбай турду. Зылаң токтоолук менен тезинен этти жеп, заматта карындын күкүмүн да калтырбай жерге тамган канын да тазалап түгөттү. Калулу дагы эле акылынан ажырагандай ага жабышып искеди. Ооба, мына курсакты тойгузду. Ойлогонуна жетти. Эми коштошуу маалы да келди. Зылаң эски убакытта Дидинин каш кулагына тоюп, тили менен бетин сылап, ыксыз уялган шеригинен 1000 чакырым алыска кетип, түшкө да кирбегендей болуп өзгөрүлгөн эле. Диди дагы эле баамдабай акидей асылганда, капысынан Зылаң анын так кулагынын түбүнөн тиштегенде, ал дем ала албай эсин жоготуп кое жаздаган. Кийин Диди кыжырлана күч колдонуп ооздуктап анын, бирок Зылаңдын ажал жетишинче кармашаарын сезип, ал өзүнүн оюнан баш тартууга мажбур болгон. Азыр эски амалын кайрадан жандандырды. Калулунун тумшугу Зылаңдын бетине жакындап келди. Эми анын мойнунан таамай тиштеп алганга убакыт да, турган абалы да туура келип турат. Зылаң оозун ачып, курч азууларын арсайтты. Бирок эмнегедир каап алганга жарамдуулугун жоготкондой тиштей албады. Ал баары бир Калулуну аяды. Ал Дидини маскаралагандай ишин Калулуга батынып жасай албаганын сезди. Диди үйүр ичиндеги эң төмөнкү даражадагы карышкыр эле. Өзү кыржыйып арык, кыймылы жай, бир көзү көр. Эгерде анын бир көзүн илбир чыгарып салса, анда эрдигинин белгиси катары саналмак. Ал эми койдун мүйүзүнөн жабыркаганы аны шерменде кылган тагы эле. Ушул себептен бир дагы ургаачы карышкыр аны кадырлачу эмес. Калулу сөзсүз андан айырмаланат. Ал жүндүү аралаш кара сары түстүү чоң бөрү. Булчуңдары барсайып, темирдей чың тарамыштуу буттары, кайкы тумшуктуу, типтик кулактары аны тайманбас жана эрктүү көрсөтүп, эркек бөрүгө тиешелүү келбеттүүлүктүн бардык сапатына ээ кылат. Ал Хейсандан кийинки эле чыныгы карышкыр болчу. Азыр топто жол башчы Лоужо жана анын кыйышпас шериги Гугудан кийинки эле орунду ээлейт. Анан ал кантип эле келбетти Калулу менен кебетеси бузук Дидини бир даражага койсун. Ал одону оройлонгусу келген жок. Мүмкүн болушу
ошонча сылыктык менен ыраазычылыгын билдирип калуулудан баш тартканын билдирейин деген. Зылаң ойлоно көзүнүн кыйыгы менен күндүн батып бараткан нурунан эки карышкырдын көлөкөсүн байкап, башын буура караганында Яя менен Жижия аттуу эки ургаачы карышкырды көрдү. Алардын ачуулуу көздөрү заар кызганычка толуп, ортодогу кастыкты бирине бири түрткүлөй турушту. Зылаңга үйүрдөгү ургаачы карышкырлар калуулуну жактырганы белгилүү. Ал олжосуна тоюп тамагын сиңирип талаада ары бери теңселе басканда дагы, же бадалдын түбүндө ачык асмандын астында жатканда дагы, же анын шамалга сапсайган жүндөрүн тегиздей жалап, же зыңылдап тажаткан чымын-чиркейлерди кууп желип коштоп жүрүшөт. Ургаачылар үчүн калуулу үлгүлүү жолдош. Яя менен Жижия Зылаңды жек көрөрү дагы анык. Эгерде экөөнүн мүмкүнчүлүгү болгондо, аны сөөк сагына чейин тытып жээр эле. Капысынан ал өзүнө ыраазы болгондой сүйүнүп, бир майданды жеңгендей ырахаттана кубанды. Яя Жижия гүлдөрү жаңы ачылган, алгачкы сүйүүгө толуккан жаш ургаачы карышкырлар. Бөлтүрүк жытын жыттап эне да болуша элек. Зылаңдын эчак бөлтүрүктөрү бар. Бирок калуулу ага назарын бурду. Дөбөт ургаачы карышкырлардын күзгүсү. Зылаң калуулунун оттой жалындуу көз карашынан өзүнүн сулуулугун сезген. Яя менен Жижия толкунданып, талаада ары бери жүгүрүп жүрүштү. Атайын кыжырлана тутанып, оозун ачып, калуунунун мойнунан кабайын дегенин унутуп, аны кайра өөп калат. Алар түйүлө оролушту. Зылаң жүлжүйө көзүнүн кыры менен Яя жана Жижияны караганда, алар жалдырашып, айлалары кеткенден азууларынан заар шилекейлери аккан эле. Ким силердин мыйрыйган келеси оол дептир. Яя менен Жижия ок тийгендей күйүтүнөн уулушуп, талаанын түпкүрүн көздөй жөнөштү. Зылаң эч качан мындай кубанычтуу сезимге дуушар болгон эмес. Калуулунун кыймыл аракети күчөгөндөн күчөп, дем алуусу кыйындап, шилекейи куюлуп, кумарлана анын буттарын, желкесин, тумшугун, боорлорун жыттап жалады. Яя менен Жижия куюндай учуп алыстаганда, бул оюндун аягына чыгыш керек, деп ойлоду Зылаң. Бирок калуунун оройлону сүйүп, сылап-сыйпап эркелеткенде сыйкырдуу күч бардай эсин жыя албай калкыды. Себеби Хейсандын кыймылы так дал ушундай орой эле. Денесин өөп тиштегени анын тулку боюн катуу сөөгүн күнүгө ыйлакчадай шишитип, көшүтүп эриткендей болчу. Ал Хейсандын оройлону сүйгөнүнө баш оту менен кумарланып, бул убакытта жашоо ага чексиз кооздолуп, чөптөр жапжашыл, булуттар ап-апак болуп, кар баскан тоолор көз мелжитти. Карышкырлардын табигый жупташуусунда табигат кандайдыр бир укмуштуудай ар түрдүү боек боелбогон сырдуу дүйнөгө айланат. Зылаң азыр Хейсанды эсине түшүрдүбү? Бирок адам баласынын көз карашында эстегени убакытка ылайыксыз эле. Өлгөн жолдошунун элеси артынан кууп, анын болочок баласына шек келтирет деп мүмкүн адамзат гана ойлонот. Бул карышкырлар боюнча жаңылыш түшүнүк. Анткени бөөрү баары бир бөөр эмеспи? Канчалык өлгөн жолдошунун сүйүүсүнө бекем туруп, ак таза болсо дагы башка менен жупташканы бир гана өзүнүн рахаттануусу эле. Хейсан менен чок өткөргөн бактылуу күндөрү эсине түшүп, калуулунун жытына мас болуп, баш тартканга эрки жетпеди. Мында келчи, калуулу. Эчак күн көтөрүлүп, жер бетине жылуу илебин чачып, кичинекей чуңкурдан калың төшөлгөн жалбырактарды жана өлүң чөптү жумшартып, аңкыта жытын буркуратып, жүрөктү элжиретти. Бул карышкырлар үчүн эң жогорку деңгээлдеги жупташуу жай эле. Ал өзүнүн курулай күрөшүн токтотуп, каршылыктан болгон көз карашы дагы үмүттөнө күтүүгө өзгөргөндөй. Кызгылт көгүш тарткан кечки мунарык менен батып бараткан күйгүн күн нуру айкалыша бүтүндөй Гаммер талаасын каптаган. Кар баскан жүжүка тоолорун аралай соккон күзгү шамал жүрөккө муздак сезим берип, бирок экөө бири-бирине жанаша жабышканда, ызылдаган күзгү шамал аларга жылуу сүйкөмдүү жазгы желдей туюлмак. Мында келчи, ал ургаачы карышкырга ылайыктуу абалда наздана кичинекей чуңкурда жан баштап жатты. Ал жашоо жөндөмдүүлүгү күчкө толгон ургаачы карышкыр. Ал так азыр күзгү жупташуу мезгилинин учурунда турган эле. Калуулунун келбеттүү тулку бою аны акырындан эзгиледи. Ал сүйүүгө жинди болуп, укмуштуудай убакытка бөлөнгөн мезгилди күттү. Мындан ары ал калуулу менен келечекте жаңы бир бүтүн мамиледе болмок. Талаа өзгөчө жымжырт жаткан,
Аңгыча акыркы көз ирмемде зылаң чуңкурдагы жупташуу жайынан ыргып туруп, көздөгү элжирөөсүн заматта жоготуп, бөөрүнүн ырайымсыз жана каарды турпатына келип, тынчсыздана үңүлө алдыдагы талааны карады. Анын көңүлүн топооздун музоосунун артынан кууп жүргөн бөлтүрүктөрдүн тобу өзүнө бурду. Ал музоо кандайча бөлтүрүктүн үйүрүнө келгенин түшүнбөй турду. Балким кашкырлардын тузагына түшкөн энесин издеп адашып келип калган го. Эмнеси болсо да музоо бөлтүрүктөрдүн бекем курчоосунда калган экен. Чоң кашкырлардын бардыгы жыш өскөн чөптүн арасында магдырап жатып, ал олжого кымындайда кызыгуу көрсөтүшкөн жок. Себеби топооздун музоосу алардан канчалык чоң болсо дагы бөөрлөрдүн тобунун күчү музоону жеңгенге жетишерлик экендигин баары билишчү. Балким бул болочоктогу жаш муундарды машыктырып тарбиялаганга өзгөчө мүмкүнчүлүк чыгаар. Зылаңга кол салуунун өзү кызык эмес эле. Анын көңүлүн өзгөчө бурган нерсе мындай кандуу салгылашта курчоодогу аң улоодо анын бөлтүрүктөрү Лаңхун, Шуаңмо жана Меймей өздөрүн кандай алып жүрүшөөр эле. Музоо көрүстөндүн төбөсүнүн алдына чуркап жетип, айланасында жалаңгана мүрзөнүн төбө болуп үйүлгөн топурактары менен курчалгандыктан тумшугун чүйрүп, жанынын барышынча бакырып, коркуткандай абалда туруп, төбөсүндөгү этигат элек кичинекей мүйүздөрүн шарттуу түрдө теңселтип, бөлтүрүктөрдү көздөй башын бурду. Эне сүтү ооздорунан кетелек жаш бөлтүрүктөр олжону колго түшүрүү, аны өлтүргөнгө али такшалбагандыгы кичинекей топооздун бышкырганынан ал 4-5 кулач алыстыктагы аралыкта туруп, секиргенде да жетпегенине карабастан бөлтүрүктөр андан чоочулашты. Зылаң билгендей, бул иштин чечүүчү учуру эгерде бир тайманбас бөлтүрүк олжого кол салып баштаса, анда үйүр анын артынан жапырт уулуп жөнөйт. Ал Шуаңмо менен Меймейди топтун тышында экинчи даражадагы жоокер сыяктуу колдоп, кубаттагандай чуулдап жүргөнүн көрдү. Ал кенедей да иренжиген жок. Анткени баштан эле ал экөөнө чоң үмүт туулган эмес. Зылаңдын назарын эркиндиктин үлгүсү Лаңхунга салынды. Лаңхун бөлтүрүктөрдүн үйүрүнүн эң алдында. Хуанду экөө гана жанаша жол баштап турушту. Алардын артындагы 10дон ашкан кичинекейлер Лаңхун менен Хуаңдуну шыкактап колдоп жүткүнүп жатышты. Балам менин Лаңхун, сен эр жүрөк болуп алдыга чыгышың керек, деди Зылаң ичинен үндөгөндөй. Музоо сенден чоң болсо да ал саман толгон капкада туруштук бере албайт. Ошондуктан себепсиз коркуу кажетсиз. Душманың жалдуу болгон кезде дагы сен эч убакта артка чегинбешиң керек. Сен жөнөкөй кашкырча үйүрдүн күчүнө таянып жеңишке жетпешиң керек. Сен болочоктогу жол башчысың. Ал эми жол башчыга ар убакта каардуу жана дагы бир жолу каардуу мүнөз тиешелүү. Азыр өзүңдүн баатырдыгыңды көрсөткөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Эгер сен биринчи болуп музоого кол салсаң, жолдошторуңдун арасында беделдүү болуп, рухуң көтөрүлүп, келечекте жол башчынын тактысына күрөшүү үчүн бекем шарт түзөсүң. Лаңхун, ойлонбостон биринчи соккуну сен бергин. Бирок Лаңхун олку солку болуп сокку бергиси да келип, чегингиси да келди. Бир маалда музоо бышкырып Лаңхунду көздөй чуркады. Ал артка чегингенде музоо курчоонун топчунун көзүндөй тешигинен суурулуп чыгып, учу кыйры жок талааны көздөй зымырап жөнөдү. Бөлтүрүктөр дагы дүрбөлөңгө түшүп, анын артынан кууп калышты. Талааны калың чаң каптап басты да калды. Зылаң үшкүрүнө үмүтү үзүлгөндөй болду. Ошол учурда Калулу ага кайрадан жабыша жанашты. Зылаң акырын четке чыгып, Калулу, суранам сенден, мен жайыма койчу, деди. Калулу анын сылыктана баш тартканын уялгандай түшүнүп, жакындап бүтүндөй денесин өөп жатты. Зылаңдын тынчы кетип, ага белгилүү, эгер азыр Калулуга моюн сунса, ага жарым-жартылай эмес бардык жан дили менен ага багынат. Мурда Хейсан экөө чогуу өткөргөн күндөрдү эстеди. Кечке сүйүүнүн ширесине чөмүлгөн үчүн аларга тамак таап жегенинден башка дээрлик маанисиз болчу. Анын үстүнө кайрадан бозуп, жаңы бөлтүрүктөрү туулса, анда анын Лаңхун, Шуаңмо, Меймейдин камын көрүүгө чолосу дагы калбайт. Анда Лаңхунду жол башчы кылуу кыялы дагы самындын көбүгүндөй жарылып текке кетмек. Ал азыр эле Лаңхундун музоонун алдындагы кылган ишин көрүп, бөлтүрүк татыктуу жол башчынын шыктуулугунан жана чыдамдуулугунан али да алыс экенин түшүндү. Ал өзүнүн бийик талаптарын коюп, кайрадан бир тамчы каны калганча аракет кылып, максатын орундатышы керек. Калулу анын жүрөгүн элжиретсе да, аны жандап жүргөнгө күчү да жок эле. Калулу, кечир менин мээримсиздигимди. Мен мойнумдагы балдарымдын камын ойлогондугумдан, өзүмдүн сүйүүмө каршылык кылгандыгымды сени түшүнүүңдү өтүнөм. Бөлтүрүктөрүмдү аман эсен эрезеге жеткирип, мен өзүмдүн демилгем менен сенин кучагыңа кирем.
Калулу ургачы карышкыр эмес, анын ургачы карышкыр менен бирге башынан өткөргөн күндөрү да жок. Ошондуктан ал Зылаңдын акыркы абалына ортоктош болуп тең бөлүшүшү мүмкүн эмес эле. Ал чыныгы турмушка таянып, орунсуз убадага дагы алымсынбайт. Эч ак чыдамы кеткенинен эч таназар албай Зылаңга секирди. Зылаң көпкө алышып дагы бир ирет жулунуп чыкты. Калулу аң-таң болуп сендейип катып Зылаңга тиктеп, аңгыча ал атырыла Зылаңдын кулагынан тиштеп, күч колдоно аны багынтканга аракеттенди. Зылаң алсыздыгына үшкүрүнүп, назиктене каршылык кылганына ал оңдоно мамиле кылып, түшүнбөстүктөн, аргасыздыктан гана кан деп далысынан тиштеп алды. Калулу ырылдап Зылаңды четке ыргытып секирди. Катуу тиштелгендиктен эсин жийип, көздөрүндөгү муздак нурун жылтыратып, добушун басаңдатып, акырын Зылаңга жакындады. Зылаң качмак түгүл, коргонууга дагы аракеттенбей жайбаракат аны күттү. Канакей Калулу, дагы мени тиште. Боор таттууда ыксыз сыпайылык кылуу дагы кажетсиз. Мени тырмактарымдын кулагымдын учуна чейин кан жалаганча тиштегин. Ошондо өчүңдү алгандай тынчыйсың. Калулу эмнегедир ургачы карышкыр менен күрөшүн токтоткусу келдиби же чынында эле аны сүйгөндүктөн капаланткысы келген жок. Айтор кол сунуу жеткендей жакындаганда капысынан кырылдай онтоп, ызырлана кичинекей чуңкурдан чыгып кетти. Зылаңдын жүрөгү сыздап ооруп жатты. Калулу аны тиштеп салганда жүрөгү бир аз да болсо тынчымак. Күн аска зоолордун артына батып, талааны караңгылык каптап, алыстагы күңүрт жашыл оттор бүлбүлдөдү. Күзүндөгү кара чегирткелер аза тарткандай созолоно чырылдап жатышты. Зылаң чуңкурдан чыгып бир нече кадам шилтеп, өзүн өзү токтото албай кайра башын буруп, кичинекей чуңкурдун түбүндөгү төшөлгөн өлөң чөп менен жалбырактардан көгүш тарта жылуу буу көтөрүлгөнүн, үстү бир катар күмүштөй апапак жылдыздардын нуруна капталганын көрдү. Чындыгында эң сонун жупташуу жай эле. Ал ыйламсырап жылмайып, акырын ал жерден узап кетти. Ал убакытта музоонун ийизин кууган бөлтүрүктөрү кайтып келишти. Аң улоосу ийгиликсиз аяктап, топоздун музоосун качырганынан алар баштарын шылкыйтып, кебетелери суз тартып турушту. Зылаң бөлтүрүктөрдүн үйүрүн тобуна куюндай учуп кирип, Ланхунду тумшугу менен тиштеп обочу жерге алып барып алды да, үнсүз анын денесин алакандай жерин дагы соо калтырбай тытып тиштей баштады. Эсиңе тут, сен табиятыңан бөлтүрүктөрдүн башында жүрүшүң керек. Кандай гана кармашуу болбосун чегинбешиң керек. Сен ар дайым биринчи соккуну өзүң тосушуң керек. Жылдыздардын күңүрт жарыгында Ланхун кайгырып кыңшылап чөптө бүрүшүп жатты. Зылаң кылган ишине кайра өкүндү. Кантип айтсам, кээ бир каталардан качып кутула албайсың. Аны катуу жазалабаш керек эле. Ал өзүн башкара албай калганын моюнга алды. Мүмкүн ал ушундай амал менен бугун чыгарып, акыл ойдун тең салмагынан чыгаар. Теңирим ай, бөлтүрүгүмдү жөнү жок таарынтып алдым.